Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Сабакка даяр болсоңор, анда көңүл буруңарды суранамын. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы үч бурчтуктун түрлөрү. Сабагыбыздын максаты бүгүн силер бурч жана анын түрлөрү боюнча билимдериңерди кайталайсыңар. Үч бурчтук жана анын түрлөрү боюнча жаңы билимге ээ болосуңар. Ошондой эле үч бурчтуктун периметрин табууну үйрөнөсүңөр. Андан сырткары, ар кандай деңгээлдеги көнүгүүлөрдү иштөө менен билимдериңерди өнүктүрөсүңөр жана турмушта пайдаланууга көнүгөсүңөр. Өз алдынча иштөөгө, кунт коюп угууга, математикалык терминдерди туура айтууга тарбияланасыңар. Анда балдар, жаңы темага киришээрден мурун силер менен өтүлгөн теманы кайталап алалы. Өтүлгөн теманы кайталоо үчүн Сулууке силерге табышмак даярдаптыр. Кана табышмакты тапканга аракет жасап көргүлөчү. Сапары бир жерден башталат. Ар бири ар жакка аттанат. Саат жебелери өңдөнүп, 4 түрдүү болуп түрдөнөт. Муну тапкан окуучу билимге карай күүлөнөт. Кана балдар, билимге карай күүлөнгөн биздин мыкты окуучулар бул табышмакты оңой эле тапты деп ойлоймун. Бул албетте бурч деп аталат. Бурч жөнүндөгү билимиңерди эсиңерге сала кетейин. Бурч бул бир чекиттен чыгып, эки шоола менен пайда болгон фигураны айтабыз. Бурч биздин күнүмдүк турмушта көп кездешкендиги жөнүндө жакшы билебиз балдар. Ошондой эле бурчтун төмөнкүдөй түрлөрү бар. Эгерде бурч 90 градуска барабар болсо, анда ал тик бурч деп аталат. Ал эми бурч 90 градустан кичине болсо, анда ал тар бурч деп аталат. Эгерде бурч 90 градустан чоң болсо, анда ал кең бурч деп аталат. Азаматсыңар балдар. Анда бүгүнкү биздин жаңы тема үч бурчтук деген эмне деген суроого жооп берүү менен баштайлы. Үч бурчтук деп бир түз сызыкта жатпаган үч чекиттен жана аларды туташтыруучу үч кесиндиден турган фигура үч бурчтук деп аталат. Үч бурчтуктун бул жерде А, Б, С чокулары, А, Б барабар Б, Б, С барабар С, С, А барабар А жактары. Үч бурчтуктун жактарын латындын эки чоң тамгасы менен же болбосо бир кичине тамгасы менен белгилейбиз балдар. Ал эми А, Б, С бул бурчтары. Чокулары, жактары, бурчтары үч бурчтуктун негизги элементтери деп аталат. Үч бурчтукту биз негизинен эки түргө бөлөбүз. Жактарына карай, анан бурчтарына карай. Анын ичинен жактарына карай үчкө бөлүнөт. Түрдүү жактуу үч бурчтук, тең капталдуу үч бурчтук, тең жактуу үч бурчтук. Ал эми бурчтарына карай кең бурчтуу үч бурчтук, тар бурчтуу үч бурчтук, тик бурчтуу үч бурчтук деп үчкө бөлүнөт экен балдар. Түрдүү жактуу үч бурчтук деп кандай үч бурчтукту айтабыз? Эгерде үч бурчтуктун бардык жактары бири-бирине барабар болушпаса, анда ал түрдүү жактуу үч бурчтук деп аталат. Мына сүрөттөн байкап атасыңар балдар, биздин үч бурчтугубуздун жактары ар кандай узундукта. Мисалга ала турган болсок, А барабар 3 сантиметр, Б барабар 5 сантиметр, С барабар 4 сантиметр. Бул үч бурчтуктун периметрин табуу үчүн жактарынын суммасын табуу жетиштүү. П барабар А кошулган Б кошулган С деген формула менен табылат. Анда бул формулага койсок, 3 сантиметрге 5 сантиметрди кошуп, чыккан суммага 4 сантиметрди кошсок, 12 сантиметр. Бизде бул түрдүү жактуу үч бурчтуктун периметри 12 сантиметр экен. Тең капталдуу үч бурчтук. Эгерде үч бурчтуктун эки жагы барабар болсо, анда ал тең капталдуу үч бурчтук деп аталат. Барабар жактары анын каптал жактары, ал эми үчүнчү жагы негизи болот. Мына балдар, сүрөттөн байкап жатасыңар, эки жагы каптал жактары бири-бирине барабар, ал эми үчүнчү жагы негизи деп аталат. Бул тең капталдуу үч бурчтуктун периметрин табуу үчүн 2А кошулган Б формуласын пайдаланабыз. Анда мисалга ала турган болсок, А барабар 3 сантиметр болсо, Б барабар 5 сантиметр болсо, периметрин табуу үчүн 2-ни 3кө көбөйтүп, 5ти кошуп коюу жетиштүү. Анда тең капталдуу үч бурчтуктун периметри 11 сантиметр келип чыгат. Тең жактуу үч бурчтук. Эгерде үч бурчтуктун бардык жактары барабар болсо, анда ал тең жактуу үч бурчтук деп аталат. Сүрөттөн байкап жатасыңар, үч бурчтуктун бардык жактары бири-бирине барабар.
Тең жактуу үч бурчтуктун периметрин табуу үчүн бир жагын 3кө көбөйтүп коюу жетиштүү. Анда мисалга ала турган болсок, А барабар 2 сантиметр болсо, периметрин табуу үчүн 2-ни 3кө көбөйтсөк, 6 сантиметр келип чыгат. Үч бурчтуктун бурчтарына карай түрлөрү. Эгерде үч бурчтуктун бардык бурчтары тар бурчтар болушса, анда ал тар бурчтуу үч бурчтук деп аталат. Тар бурч дегенибиз бул 90 градустан кичине экендигини билебиз, балдар. Сүрөттөн байкап жатасыңар, бул тар бурчтуу үч бурчтук. Ал эми эгерде үч бурчтуктун бир бурчу тик болсо, анда ал тик бурчтуу үч бурчтук деп аталат. Тик бурч дегенибиз бул 90 градуска барабар дегенибиз. Бизде С бурчу, мына балдар байкап атасыңар, 90 градуска барабар. Эгерде үч бурчтуктун бир бурчу кең бурч болсо, анда ал кең бурчтуу үч бурчтук деп аталат. Кең бурч дегенибиз 90 градустан чоң бурч дегенибиз. Бизде бул үч бурчтугубуздун бир бурчу, мына бул бурчу кең бурч болуп жатат. Демек бул кең бурчтуу үч. Эскертүү балдар. Үч бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар. Үч бурчтук биздин жашоодо, үч бурчтук биздин күнүмдүк турмушубузда көп жерде кездешет, балдар. Мисалга ала турган болсок, мына арбуздун кесими бул үч бурчтук формасында кесилген. Сөйкөбүз мисалы, сыр үч бурчтук формасында кесилди. Балаты ошондой эле силер саат жана жаздыктын үч бурчтук формасында экендигини көрүп турасыңар. Андан сырткары кемеден биз үч бурчтук формасындагы фигураны көрүүгө болот. Ошондой эле биз жакшы көрүп жеп жүргөн самсадан үч бурчтук формасындагы фигураны көрүүгө болот. Андан сырткары жол эрежесин билдирген ар кандай белгилерден көрүүгө болот, балдар. Азаматсыңар. Анда балдар, биринчи көнүгүү. Үч бурчтуктун периметрин тапкыла. Үч бурчтуктун бизге жактары берилиптир. 16 сантиметр, 22 сантиметр жана 28 сантиметр экен. Бул үч бурчтуктун периметрин табуу үчүн силер П барабар Асы кошулган Сбы кошулган Абы же болбосо П барабар А кошулган Б кошулган С формуласын пайдаланууну билесиңер. Силерге мен сабактын башында айтып кеттим. Үч бурчтуктун жактарын латындын 2 чоң тамгасы менен же болбосо 1 кичине тамгасы менен белгилейбиз деп. Анда периметрин тапсак, 16га 22-ни кошуп, чыккан суммасына 28-ди кошобуз, 66 сантиметр. Демек бул үч бурчтуктун периметри 66 сантиметр экен. Экинчи көнүгүү. АБсы тең капталдуу үч бурчтугунун периметри 20 сантиметрге барабар. Ал эми негизи каптал жагынан 2 сантиметрге узун. Үч бурчтуктун жактарын тапкыла. Бул маселени чыгаруу үчүн, балдар, биз сөзсүз түрдө эң биринчи сүрөтүн, чиймесин чийип алабыз. Анда бизде тең капталдуу үч бурчтук берилди. Периметри 20 сантиметрге барабар. Ал эми каптал жагыны биз X деп белгилейбиз. Анткени бизде каптал жактары белгисиз. Ал эми негизи каптал жагынан 2 сантиметрге узун дейт. Демек X кошулган 2. Биз табышыбыз керек тең капталдуу үч бурчтуктун жактарын. Анда балдар, периметрин табуунун формуласын колдонобуз. П барабар 2А кошулган Б бул тең капталдуу үч бурчтуктун периметрин табуунун формуласы. П'нын ордуна 20-ны койсок, анда 20 барабар 2 көбөйтүлгөн A'нын ордуна X, ал эми Б'нын ордуна X кошулган 2. 20 барабар 3X кошулган 2 деген бизде жөнөкөй теңдемеге келет. Бул теңдемени чыгарып, биз X барабар 6 экендигин табабыз. Анда биздин жообу каптал жагы 6 сантиметр, мына X деп белгилегенбиз. Ал эми негизи X кошулган 2 барабар 6 кошулган 2 барабар 8 сантиметр экендигини билебиз. Үчүнчү көнүгүү, балдар. Үч бурчтуктун периметри 52 сантиметрге барабар. Экинчи жагы биринчиден 10%ке чоң. Ал эми үчүнчү жагы биринчиден 15%ке чоң. Үчүнчү жактын узундугун тапкыла. Чыгаруу. Эгерде биринчи жактын узундугу X сантиметр болсо, анда экинчи жактын узундугу 1,1 X сантиметр экендигин билебиз. Ал эми үчүнчү жактын узундугу 1,15 X сантиметр болот. Демек үч бурчтуктун периметри X кошулган 1,1 X кошулган 1,15 X барабар бул периметри 52 сантиметрге барабар. Бул теңдемени чыгарсак,
3,25x болот. Бул x'тарды кошсок барабар 52. 52-ни 3,25-ке бөлсөк 16. Демек, маселенин шарты боюнча бизден үчүнчү жактын узундугун тапкыла деген. Анда үчүнчү жактын узундугун табуу үчүн 1,15ке 16-ны көбөйтүп 18,4 сантиметр деп таап алабыз. Азаматсыңар балдар. Анда балдар, сабагыбызды төмөнкүдөй суроолор менен жыйынтыктайбыз. 3 бурчтук деп эмнени айтабыз? 3 бурчтук деп бир түз сызыкта жатпаган 3 чекиттен жана аларды туташтыруучу 3 кесиндиден турган фигура 3 бурчтук деп аталат. 3 бурчтуктун канча түрү бар? 3 бурчтукту негизинен 2 түргө бөлөбүз: жактарына карай жана бурчтарына карай. Жактарына карай түрдүү жактуу 3 бурчтук, тең капталдуу 3 бурчтук, тең жактуу 3 бурчтук болсо, бурчтарына карай тик бурчтуу 3 бурчтук, тар бурчтуу 3 бурчтук, кең бурчтуу 3 бурчтук болуп бөлүнөт. 3 бурчтуктун периметрин кантип табабыз? 3 бурчтуктун периметрин табуу үчүн анын жактарынын суммасын табуу жетиштүү. 3 бурчтуктарды жашоодо кездештирүүгө болобу? Ооба балдар, албетте жашоодо кездештирүүгө болот. Өзүңөр дагы, айланаңар дагы ар кандай нерселерден 3 бурчтук формасындагы фигураларды байкап көрсөңөр болот. Өз алдынча иш үчүн силерге Google формадан WhatsApp группаңарга тест жөнөтөмүн балдар, аны иштеп жөнөтөсүңөр. Ал эми үй тапшырмаңар 221-беттеги номер 539 жана 540 көнүгүүлөр иштеп WhatsApp аркылуу мага жөнөтөсүңөр. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта калгыла балдар.